Алатуу 24 каналдын түз эфирин кеч эмес программасы улантат. Көрсөтүүнү мен Гүлжан Кулманбетова алып барам. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Орусия Кыргызстан үчүн башкы саясий, ошол эле учурда экономикалык дагы маанилүү өнөктөш. Эки өлкөнүн ортосунда ар тараптуу карым-катнаш ар дайым жигердүү болуп келген жана алакалар бир канча келишимдер менен бекемделген. Кыргызстан менен Орусия Шанхай кызматташтык уюму, жамааттык коопсуздук келишим уюмдары жана Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө. Эми мамлекеттер ортосундагы бул алакалар дагы бекемделмей болду. Белгилүү болгондой, 2020 жылдагы Кыргызстандын Россиядагы жана Орусиянын Кыргызстандагы жылына карата уюштурулган салтанаттуу иш-чара расмий Москвада ачылды. Кыргызстан менен Орусия эриш аркак кызматташтык жылында 200дөн ашык ар кыл маанидеги иш-чараларды өткөрүү ниетинде. Аймактар аралык, экономикалык, инновациялык, туристтик, бизнес, маданий жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышкан бир катар форумдар бар. Өлкө башчыларынын каалоо тилектеринен соң гала концертти ичине ааламды батырган Манас эпосу ачып, улуу жомоктун нарк насили келгендердин кан тамырына жүгүргөндөй болду. Аны коштой чыккан Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблинин өзгөчө аткаруусундагы чыгарма менен Акмарал бийчилер тобунун көз жоосун алган бийи кечени шаңга бөлөдү. Ал эми Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыкованын аткаруусунда Алатуу ыры жаңырганда, залда отурган көпчүлүк көздөрүнө жаш алды. Алардын ар бири туулган жери менен балалыктын баю кезин эстегендей. Ал аңгыча үч кылдуу эки башка аспаптын добуштарынын жуурулушунан жаралган күү эч кимди кайдыгер калтырган жок. Концерт бүтүндөй опера өндөрүн бириктиргендей болду. Орус романсы, этномузыка, эки элдин улуу композиторлорунун чыгармалары жаңырды. Жеңиштин жаркын элесине арналып, Россиянын эмгек сиңирген артисти Анна Большова Саманчынын жолу повестинен үзүндү аткарды. Где мой косы? Прости всех нас, победа. Сахнага СССРдин эл артисти, залкар комузчу Самара Токтакунова Акак ансамблинин комузчулары менен Атай Огунбаевдин кереметтүү машботоюн бирге чечти. Концерт достук ыры менен жыйынтыкталды. Мына ушул Кыргыз-Россиялык эриш аркак жылынын алкагындагы иш-чаралар, Москвада өткөн иш-чаралар тууралуу биз түз эфирдеги маекке Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкуловду, эл жазуучусу, драматург, президенттик аппараттын жетекчисинин кеңешчиси, мына ушул маданий иш-чаранын көркөм жетекчиси Султан Раевди жана эл артисти, дирижер Рахатбек Осмоналиевди чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Мынакей биз өткөн жумадан бери ушул эки тараптуу эриш аркак жылы тууралуу кеп кылып, ошол иш-чаранын алкагында маалыматтарды берип, расмий жабылышын мынакей жыйынтыктап келиптирсиздер. Айтыңызчы, ушул иш-чара деги эле эки элдин маданиятын бекемдөөгө, мындан аркы жаңы баскычка чыгууга, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууга кандай бир өзүнүн таасирин тийгизди? Өзүңүздөр билгендей, биз булакка чейин да айтып келгенбиз. Негизи эле эриш аркак жылы бул тажрыйбасы Кыргызстан тарыхында биринчи жолу өткөрүп атат. Россия Федерациясы булакка чейин бир канча Европа өлкөлөрү менен жана бир канча мамлекеттер менен эриш аркак жылын өткөрүп келген. Бирок КМШ өлкөлөрүнүн арасынан Кыргызстан менен биринчи жолу өткөрүп атат. Бул ушул өткөрүүсүнүн символикасы, мен ойлойм, Кыргызстанга болгон Россия тараптын эки президенттин ортосундагы мамилени айгинелеп, далилдеп турат болуш керек. Анткени былтыр март айында мамлекеттик иш сапары менен Кыргызстанга келгенде ушул демилге колдоого алынып, анан ошол айлардан баштап даярданып баштаганбыз. Көптөгөн уйкусуз күндөр, баягы даярдыктар артта калды. Мен ойлойм, ушул концерт менен эки элдин ортосундагы мамилени дагы бийик деңгээлге чыгарганга бардык себеп болду деп. Ошол эле мезгилде канча деген мекендештерибиз, концертке катышкан, бул жерде көргөн мекендештерибиз кечеден бери өздөрүнүн абдан жалындуу сөздөрүн айтып, абдан жакшы ой пикирлерин калтырышып атат. Мен ойлойм, биз баягы алдыбызга койгон максатыбызга ачылышы менен көп нерсеге жеттик десек болот.
Бирок бул ачылышы гана. Жыл бою бир канча иш-чаралар улантылыш керек. 200дөн ашык иш-чарага азыркы учурда эки тараптан кол коюлган. Ошол иш-чаранын баардыгы ушу Россия менен Кыргызстандын саясий болобу, социалдык болобу, маданий мамилелерин жогорку деңгээлге чыгара турган иш-чаралар болуш керек деген абдан үмүтүбүз чоң алдыбызда азыр. Рахмат, Султан Акимович, мынакей айтсаңыз, ошол эки элдин кыргыз-россиялык мамилелердин ортосундагы жарыяланган быйылкы жыл ошол бир гана эки өлкөгө эмес, жалпы ушул дүйнө алкагынан алып караганда дагы жанагы бир ортолорунда бир маселелер болгон дагы, болбогон дагы, буга чейинки достук мамилелери бар дагы, достук мамилелери солгун болгон же болбосо кандайдыр диалогко чогула турган өлкөлөр ортосунда кандайдыр бир жакшы үлгүнү көрсөттү деген баа берилип жатат эксперттер, серепчилер тарабынанчы. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Негизи азыр урматтуу министр айтып кеткендей, бул Кыргызстан, Россия эриш аркактап атат. Мен эмнегедир канатташ жыл дейм да. Бул канатташ жыл, себеби биз Россия биздин тарыхый дагы басып өткөн жолубузда канатташ өлкө, биз Россия менен эң жакын мамлекеттердин катарына киребиз да. Негизи бул окуянын чоң саясий мааниси бар да. Биринчи кезекте маданий гуманитардык гана мааниси эмес, бул чоң саясий мааниси бар. Себеби постсоветтик мамлекеттердин ичинен биринчи жолу Кыргызстан менен Россия канатташ жыл өтүп атат да. Бул өтө чоң маани бар. Бул саясий дагы, экономикалык, социалдык, маданий мааниси бар. Эми бул ушул иш-чара ушул жакында өзүңүз айтып кеткендей Кремль сарайында старт берилди. Ушул жыл 2020 жыл эки элдин ортосундагы канатташ жыл болот. Мында 200дөн ашуун иш-чаралар каралганда. Анан эң бир негизги эмеси мына жакында ушу Москвада старт берилди. Биз ушул жалпы чынын айтканда Москва, жалпы эле ушул КМШ чөлкөмүндө дүйнөлүк мындай көрүүчүлөр өзгөчө бир чоң таасир калтырды да Кыргызстандын Москвадагы ачылган маданий иш-чарасы. Себеби биз өзүбүздүн маданиятыбызды, азыркы эркин Кыргызстандын маданиятын жогорку деңгээлде көрсөтө алдык десем болот. Себеби маданият деген бул сөзсүз түрдө ошол элдин негизги генетикалык тарыхый коду эсептелет да. Ошондуктан биз бүткүл ушул өзүбүздүн маданиятыбыздын негизги каркасын түзүп турган фольклордон тартып классикага чейин өнөрлөрүбүздү көрсөттүк да. Бул маданият өзү бардык чөйрөдөн өзгөчө бир айырмаланып турган. Бул ушул маданият болгон жерде сөз дипломатия болот, маданият болгон жерде сөз экономик байланыштар болот. Ошонун алгачкы көпүрөсүн ушу маданият ишмерлери ачып бергендиги бул өтө символикалык мааниге ээ. Ошондуктан ушул эки өлкөнүн тең президенти ушул маданий иш-чаранын ачылышында Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы дипломатиялык мамилелерди, алаканы, ошондой эле бири-бирибизге болгон өзгөчө бир жогорку сый кадыр-барты далилдешти да. Демек, бүгүнкү биздин ушул саясий өнөктөшүбүз Россия Кыргызстанга болгон өзүнүн мамилесин билгизди. Кыргызстан ошол эле учурда Россияга болгон мамилесин билгизди. Биз негизи ушул келечекте көптөгөн иштерди жасашыбыз керек деп ойлойм. Алдыбызда чоң пландар турат. Бул Кыргыз-Россия мамилелеринин өзгөчө бир жаңы мейкиндиги, жаңы алакасы, жаңы башталышы катары ушундай бир чоң бир саясий, маданий, гуманитардык мааниге ээ болду. Рахмат, Рахатбек Усманалиевич, айтыңызчы, мына ошол сиз Москвада болуп келдиңиз, ошол иш-чарага катыштыңыз, ошол иш-чараны катышуучулардын, өткөрүүчүлөрдүн сап башында турдуңуз. Ошол Кремль сарайында өткөн концерт деги эле сиздин көз алдыңыздагы ошол картина башка иш-чаралардагы концерттер менен башка иш-чаралардагы бир маданий жөрөлгөлөрдөн эмнеси менен айырмалана алды? Сиз эмнени байкадыңыз ошол иш-чарадан? Эң биринчиден айырмасы бул биз кыргыз маданият залкарлары Самар Бүбү Токтохунова эжебиз баш болуп ушеки Кремль сарайына жалпылап чоочун жерде, чоң залда ошол жерде туруп өзүбүздүн өнөрүбүздүн көргөзгөнүбүз эле бир өзүнчө бир зрелищный момент болду. Аябай толкундануу учурга келдик. Атмосфера эле өзү неметип турду, күүлөп турду бизди.
эми концертибиз Кудайга шүгүр жакшынакай өтүп кетти. Анча мынча кыйынчылыктар болду. Сөзсүз ал тараптан бир аз кыйналдык. Баягы чоң залдыгы өткөндүгү үчүн бизге микрофондор абдан кенен керек эле. Ошол эки микрофондор менен кичине көп убактыбызды кетирип койдук. Аларды настроить этиш үчүн эле бир көптөгөн убакыт керек экен. Тагдырга каршы бизге бир эле күн, бир нече эле саат убакыт берилиптир. Именно ошол эки сарайда өткөзгөн репетиция учурунчу. Ошо тилекке каршы ошо кичинекей убактыбызды жакшы пайдаланып, жакшы өткөзүп алдык концертибизди. Мынакей Азамат мырза, айтыңызчы, бул биздин ошол иш-чара өтүп аткандагы ачылыш болгондогу учурларды, көзүрмемдерди биздин Москвадагы кабарчыбыз ошол байма-бай бизге маалымат катары жеткирип, видеолорду жиберип, биз жалпы журтчулукка маалымдар кылып турдук да, кабарлап турдук. Ошондо ошол официалдуу расмий иш-чарадан сырткары дагы ошо Россиядагы, Москвадагы жашаган, иштеген биздин мекендештерибизге дагы абдан чоң толкундоолорду жаратты да бул иш-чарачы. Деги эле ушул маданий иш-чаралар, Москвада өткөн маданий иш-чара өзүнүн максатына жеттиби, кандай деп ойлойсуз? Эми биздин мекендештер бул иш-чараны абдан көпкө күчтү. Абдан толкундануу менен күчтү. Анткени ошол жерде залдагы болгон атмосфера, залдагы болгон аба ырайы, ошол жердеги кубанычтар, ошол жердеги көз жаштардын баардыгы бул концерттин канчалык деңгээлде ошол залдын күткөнүн, ошол эле мезгилде сагынганын көрсөтүп турду да. Мекенге болгон сагыныч. Бул эки жааты бар деп эсептейм. Биринчиси саясий жааты, Кыргызстан менен Россия. Россия канчалык чоң өлкө болбосо дагы Кыргызстан дагы ошол деңгээлдеги тең ата болуп турушу, биздин канча деген мекендештерибиз Кремль сарайына барып биздин маданияттын ушул деңгээлде көрсөтүлүп атканы бул бир өзгөчө бир сезим болуп турду да. Анткени булакка чейин билесиздер, ачылыш аземин даярдап келгенде чоң театр, Большой театр деп коебуз, ошол жерге пландалып келген эле. Анан кээ бир графиктердин алмашуусу менен Кремль сарайында болуп калуусу бул өтө символикалык жагы бар да. Анткени Россиянын баягы Кремль комплексинин ичиндеги эң чоң сарай, борборунда турган сарайда өтүшү биринчиден, экинчиден чоң театрда бир 800гө жакын киши батат эле. Бул жерде 6000 кишини батыра алганыбыз, бүтүндөй Россия Федерациясынан диаспораларынын өкүлдөрү келиши, бул баягы Россияда жашаган кыргыздар үчүн абдан бир чоң өзгөчө бир мааниге ээ болду. Экинчиси майрам болду. Элдер ошол жерде калпактарын кийишип, элечектерин кийишип, абдан бир башкача бир атмосферада келип, анан концертти көрүштү да. Мен ойлойм, ар бир Россияда жашап аткан кыргыз үчүн бул чоң сыймык болду го деп. Анткени бир чети баягы биздин маданиятты көрүш, бирок ошол эле мезгилде биздин маданияттын дагы Россия Федерациясынын маданияты менен, россиялыктардын маданияты менен жуурулушуп, анан жалпылай келген бир өзгөчө бир номерлер, мисалы Комуз менен Балалайка, биздин солисттерибиздин жалпы бир ырды аткарышы, же болбосо орус театрларынын эң көрүнүктүү солисттери кыргыз ырларын ырдап чыккандары, бул өзгөчө бир сезим болду. Анна Большого, мисалы Чыңгыз Айтматовдун Саманшын жолунун үзүндүсүн аткарып берген залдын бүтүндөй көз жашына ээ болду да. Бул мен ойлойм, мындай көзүрмемдер бир тарыхта кала турган көзүрмемдер болду, эч убакта унутулбайт депчи. Анткени мына азыр кечэтен бери мен социалдык барактарда, интернетте комментарийлерди окуп атам. Кээ бир жерлерде атайын эксперттер ошол 39-жылдарда кыргыз декадасы өткөн, кыргыз маданиятынын декадасы өткөн. Ошого салыштырып, мына ушул деңгээлде өттү, ушул жылдардан бери ушундай бөлек болчу деп айтып атканы, бул мен ойлойм максатына жеткендик деген сөз да. Демек ошол Кремль сарайында концерттин өтүп калышы дагы бул жагымдуу бир дал келүүчүлүк, жагымдуу бир мындай күтүүсүз нерсе болуптур да. Биздин жалпы биздин маданиятыбыз үчүн, маданий биздин кызматкерлер үчүн, маданият өкүлдөрү үчүн. Рахмат.
Султан Акимович, айтсаңыз, мынакей ушул Эр Шаркак жылынын, сиз айткандай ошо Канатташ жылынын алкагында 200дөн ашуун иш-чаралар белгиленди. Менимче ошол 200гө жакын иш-чаранын 75-и, 70тен тегерегиндеги иш-чаралар ошо маданий иш-чаралар деп белгиленген. Алдыда дагы ушундай чоң масштабтагы кандай иш-чаралар бар? Сиз мынакей ушул иш-чаранын көркөм жетекчиси катары алдыдагы кайсы масштабтуу иш-чараны көрүп турасыз? Эми бул чындыгын айтканда 200дөн ашуун иш-чаралар бар. Ошол иш-чаралардын көпчүлүгү маданий гуманитардык иш-чаралар да. Бул азыр мына министр дагы айтып кетти, бул маселе боюнча так айтып кетти. Себеби алдыда көптөгөн пландар көрсөтүлгөндө, бекилгенде биздин артисттерибиз ушул бир эле Москва шаарында эмес, жалпы Россиянын региондорунда, аймактарында өздөрүнүн өнөрлөрүн, маданият күндөрүбүздү көрсөтөбүз. Бул эң башкысы, анан эң эле чоң көркөм жетекчи катары ошо Кремль, мен ошо Кремлдеги өткөн салтанаттын көркөм жетекчиси катары айтып кетким келет. Биз Москвада жаңы жүздөрдү, жаңы кыргыз маданиятынын потенциалын көрсөттүк да. Негизинен ошо жаштар болду программадачы. Ошондуктан аябай өтө жогорку деңгээлде өттү. 6000ге жакын адам ошол Кремль сарайында келишинин өзү өзгөчө бир биздин элибиздин духунун салтанаты болду деп айтар элем да. Себеби ушунчалык бир ушундай бир энергетика турду, ушундай бир өзгөчө бир фурор болду деп айтсам болот да. Кыргыз маданиятынын ошол биринчи старт, биринчи расмий ачылыш бул чоң нерсеге түрткү берди. И алдыбызда ири чоң иш-чаралар турат, аны маданият министрлиги аткарат. Албетте, менин оюмча, өтө жогорку деңгээлде өттү деп айта элем. Социалдык түйүндөрдө, башка маданий майдандарда, массалык маалымат газеттарында бул тууралуу өтө чоң сөз болуп атат. Рахатбек Усманалиевич, мынакей Султан Акимович дагы айтып өттү, ушул иш-чарага биздин кыргыз маданий өкүлдөрүнүн, маданият өкүлдөрүнүн жаңы бир эрүүсүн, жаңы бир потенциалын, жаңы жүздөрдү алып бардык. Ошол муун менен көпчүлүгү ошол басымдуу, ошол жаштардын мууну менен биз өз өнөрүбүздү тартуулай алдык депчи. Сиз ошол профессионалдуу музыкант, сиз ошол дирижер катары кандай баа бердиңиз? Ошол Москвадагы Россиянын, жанагы Орусиянын күчтүү ырчыларынын, күчтүү музыканттарынын бир момундай тең ата ошол ырдоо чеберчилиги, аткаруу чеберчилиги, сахнада өзүн алып жүрүү маданияты деген эле чеберчилик боюнча сиз кандай баа бердиңиз биздин кыргыз маданият өкүлдөрүнүн, мынакей жаңы чыгып келаткан жаңы муундун өкүлдөрүнүн потенциалына көз карашыңыз кандай? Сөзсүз түрдө эң жогорку балл бериш керек. Себеби дегенде 2 ай бизде тынымсыз даярдануу убактыбыз болду. Биз ар бир музыкантка, ар бир коллективге, ар бир ырчыларыбызга, актерлорубузга, бийчилерибизге өзгөчө тандоо менен келгенбиз. Биздин ушу кыргыз искусствонун каймактары барды десем жаңылышпайт болушум керек. Эгерде мисалга келип алып кетип турсак, жанакы эң өзгөчөлүгү деп бир суроо бербедиңизби ошол жерде? Кыргыз эли менен орус элинин достугун ошол жерде биз самый главный немебизди сахнада билдире алдык да. Эмне үчүн дегенде симфониялык оркестр бул чоң, жанагы большой симфонический оркестр имени Чайковского деген чоң оркестр бар Москвада. Дүйнөгө атагы чыккан көркөм жетекчиси Владимир Федосеев жетектеген ошол келип чоң оркестр бизге коштоп берди, аткарып берди. Мен ага чейин кичине бир аз эртерээк барып ал коллектив менен өзүнчө иштегем. Иштеп, алар менен тил табышып, эң мыкты музыканттар отурат. Оркестрдин составы абдан чоң, абдан кенен, бардык инструменттер бар. Биз
Стани Манасаны ойноп баштаганда бизде жок инструменттерди ошол жерден улуттуктан ичинде ноталарыбыз бар, бирок аткара турган инструменттерибиз тилекке каршы жок болчу да. Ошол эле мисалы үчүн арфа, ошол эле неме болсо ксилофон или берки инструменттерибиз, көптөгөн инструменттерибиз бар эле. Ал инструменттер менен көп жылдар бою биз колдоно албай жүргөнбүз. Баягы кадрлардын кичине жетишсиздигине байланыштуу десем деле жаңылышпайт болушум керек. Но бирок ошол экени биз бул аткаруу өзүнчө эле бир жаңы аткарылгандай сезим алып келди. Эмне үчүн дегенде башка краскалар, башка тондор, башка инструменттер кошулганда башка тембр бергени баарыбызга эле билинип турду ал жерде. Мен ошол менен биринчиден ошол рахатты куттап койсок да болот. Себеби ушундай дүйнөдөгү номер биринчи симфониялык оркестрде дирижер болду да. Бул ошондой эле ошол дүйнөдөгү эң мыкты сахнада биздин жаштарыбыз ошол өнөрүн көрсөттү. Бул өтө да символикалык нерсе да. Себеби Кремлевский дворец бул көрүнгөн иш-чараларга бериле бербейт. Бул өзгөчө, бул биринчи кезекте кыргыз маданиятын сыйлагандык болду да, ошол жерден бергендик. Ошол жерде биздин эң башка жетишкендигибиз, биздин жаштарыбыз дагы, жаштарыбыз чыгармачылык жактан ошондой Россиянын мыкты ырчыларына өзүнүн атаандаштыгын түзүп аткан да. Себеби биздин демек биздин азыркы потенциалыбыз өсүү жолунда бараткан экен. Ушул чоң бир жеңиш болду, туурабы? Мынакей ошол биздин потенциалыбыз өсүү жолундагы менен катар эле сиз айттыңыз, ошол биз ойной албай турган, биздеги жок инструменттер менен иштеш кичине кыйыныраак болду. Же болбосо бизде ошол кадр өксүктүгү бар депчи. Ушул жерде мен министр мырзага суроо бергим келип атат. Мынакей ушул муктаждыкты биз ушул жылдын алкагында, маданий иш-чаралардын алкагында, же болбосо ошол жактан бир биздин жаш кадрларды өстүрүү боюнча, окутуу боюнча, тарбиялоо боюнча бир келишимдер менен, сүйлөшүүлөр менен билим берүү аркылуу, маселен ошо Москвадан окутабызбы же Ленинградтан окутабызбы, кандайдыр бир келишимдерди түзүп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып бергенге барбы бизде? Жагдай кандай, мүмкүнчүлүк барбы? Азыр бул ачылыш аземинде дагы биз маданият багытында иштеген жогорку окуу жайлардын директорлорун Москва шаарына алып барганбыз. Алар өздөрүнүн кесиптештери менен ошол жерде эки тараптуу көрүшүүлөрдү жүргүзүштү. В ГИКке барышты, ГИТИСке барышты, Шепкинге барышты, консерваторияга барышты. Жана башка жогорку окуу жайларына барып, мурдагы баягы үзүлүп калган байланыштардын баардыгын кайра азыркы учурда токуп, буюрса ушул жылдын алкагында көптөгөн биздин студенттерибиз болобу, окуучуларыбызды ошол окуу жайларына окутуу боюнча мүмкүнчүлүк алуу пайда болду. Азыр келишимдерге кол коюлат. Бир айдан кийин биз атайын Орусия тарап менен кыргыз тарап атайын жумушчу топ түзгөнбүз. Ошол Россияда жолугуп, анан ошолордун баардыгын деталдуу иштеп чыгабыз. Кайсыл жерде ким качан келип окуйт, качан келет, театрлар качан келет, музейлер качан келет, китепканалар арасында эмне ишмердүүлүк жүргүзүлөт. Ошонун баардыгын деталдуу планга кол коюлат эки тараптуу. Ошол жерде мен ойлойм көрсөтүлөт ошонун баардыгы. Россия тараптан эле болбосо, ошол эле мезгилде мастер-класстарды биз Кыргызстанга да алып келүү боюнча сүйлөшкөнбүз. Белгилүү режиссерлорун, белгилүү дирижерлорун, белгилүү музыканттарын, театр ишмерлерин Кыргызстанга алып келип, алардын мастер-класстарын бир жумалык болобу, 3 күндүк, 10 күндүк кылып Кыргызстанда өткөрүп, анан кайра жөнөтүү боюнча келишимдер бар. Рахмат, урматтуу коноктор, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт аяктап калгандыгын режиссерибиз эскертип жатат. Бул Кыргыз Россиялык Эри Шаркак канатташ жылынын, Султан Акимович айткандай, канатташ жылынын, Эри Шаркак жылынын алкагындагы суроолорубуз, маектерибиз дагы кеңири алкакта уланат. Бул боюнча дагы биздин студиябызга келип кенен дагы маектерди курат деген ишеничтебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз мынакей ушул Кыргыз-Орус Эри Шаркак жылынын алкагындагы маданий иш-чаралар боюнча бүгүнкү түз эфирдеги маекке маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкуловду, эл жазуучусу, драматург, президенттик аппараттын жетекчисинин кеңешчиси Султан Акимович Раевди, мынакей ушул иш-чаралардын көркөм жетекчиси, кыргыз эл артисти, дирижер Рахатбек Осмоналиевди чакырып маек курдук. Ала Тоо 24 каналынын маектери менен маалыматтарына назар салып туруңуздар.